Кыргыз элинин байыртадан бери сактап келе жаткан баалуулуктары көп. Биздин тарыхыбыз, тилибиз, динибиз, маданиятыбыз, салт санаабыз башкалардан өзгөчөлөнүп турат. А бирок убакыттын өтүшү менен баалуулуктар өзүнүн ордун жоготуп, коом өзгөргөн сайын каада салтка болгон көз караштар өзгөрүп келет. Дал ушул баалуулуктарды жаш муундарга үйрөтүп, каада салтты аздектөө максатында Балыкчы шаарынын Көкмойнок 2 жаңы конушунун Орозсомкул Жейналиев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде Сайма 2025 аталышындагы иш-чара уюштурулду. Балыкчы шаарында Орозомкул Жейналиев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде Сайма 2025 аталышындагы иш-чара өттү. Максаты окуучуларга улуттук баалуулуктарды таанытуу, тарыхый мурастарды сыйлоого жана мекенчилдикке тарбиялоону көздөйт. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, шаардык билим берүү бөлүмү, мектеп директорлору, окуучулар жана алардын ата-энелери катышышты. Саймалуу иш-чара биздин президентибиздин инсандын руханий, адеп ахлактык өнүгүүсү, дене тарбиясы жарлыгын алкагында өткөрүлүп жатат. Жалпысынан Балыкчы шаарында 13 мектебибиз бар. 11 000 окуучу билим алууда. Биздин бирден бир максатыбыз балдарга таалим тарбия берип, ошондой эле улуттук иденттүүлүктү сактап калуу максатында балдарыбызга өзүбүздүн каада салтыбызды, ошондой эле улуттук оюндарыбызды, үрп-адаттарыбызды үйрөтө билишибиз керек. Иш-чаранын жүрүшүндө окуучулар кыргыз элинин каада салты, үрп-адаты, улуттук кийимдери, тамак-ашы жана музыкалык аспаптары, оюн-зооктор, оондурлар менен салттуу бийлерди аткарышты. Ошондой эле Манас эпосунан үзүндү айтылып, жаш манасчылар өз өнөрлөрүн көргөзүштү. Кыргыздын улуттук баалуулуктарын мурасга өткөрүү максатында бир чоң иш-чара болуп өттү. Бул иш-чара аябай чоң деңгээлде өткөрүлдү. Бул иш-чарада Кыргыздын улуттук оюндары көрсөтүлдү. Кызгуу май, анан бул жерде мен бир айрыкча баса белгилеп кеткен нерсе, Кыргыздын бээсин саагандарындагы ушу жаштарга көрсөтүп кеткендиги аябай жакшы болду да. Андан сырткары Кыргыздын улуттук оюндары, упай, аркан тартышмай, эр оодарыш, анан улуттук оюндарынын эң бир өзгөчө бири улак тартышмай эң жогорку деңгээлде өттү. Анан бүгүнкү иш-чара ушу негизинен өз максатына жетти деп ойлойм. Кыргызда бизге эң керектүү нерселерди азыр ушу биздин балдар келечектерибизге унутка калбасын деп ошолорду айтып, эскертип, ошо балдарыбыз эми биздин окуучуларыбыз аябай жакшы таасир калтырды деп ойлойм. Анткени бүгүнкү биздин иш-чарабыз өз максатына жетти дейм. Соңку жылдары айрыкча ааламдашуу заманында өзгөчө жаш муундар арасында Кыргыздын ырым-жырымдары көңүл сыртында калган учурлары жок эмес. Ал эми бул сыяктуу иш-чаралар унутта калып бара жаткан каада салтты аздектеп, кийинки муунга өткөрүп берүүдө өз салымын кошоору калетсиз. Алтынай Рыспай кызы, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Скөлө жаңылыктары үчүн Балыкчы шаарынан.